Assalamu alaikum көрермен. Бұл интернеттің түшкүрүшүндай кайра чыкканга туура келет экен. Мен азыр көрүп атып менден да сурап атышканда, мына ат башылык Казбек Казалчынын 120 жылдыгы качан болот деп эле менден сурашат. Оштон сурайт, бияктан мен анын кабарым жок экен. 120 жылдыгы качан өтөт, качан белгилейт. Мына мааракелерде бир азыр модада болуп кетти. Ушул эгемендик келгени кайра куруудан башталган эме. Уруулар өткөргөнчү. Уруулук фонд жанагы маселен Сарбагыш, Черик, Кытай, Басыс деген фонддор түшүп алышып ошол уруулар. Мисалы үчүн мына Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы өткөндө мен ошол аябай кейдим эле да. Моңолдор уруусу, Алыкул моңолдор уруусунан болот. Мен моңолдор уруусунан, ошол Алыкулдун 100 жылдыгы өткөндө ошол моңолдор уруусу өткөргөндө мен бир чети күлкүм келип, бир чети ыйлагым келгенде. Алыкул деген эми Кыргыздын мындай айтканда гений акыны, ушу мамлекеттик деңгээлде мамлекет өткөрүш керек да. Уруулар. Алыкул деген кыргыз поэзиясынын, кыргыз элинин достоинству, мындай айтканда нарктуу дөөлөтү да, байлыгы да, мындай айтканда рухий байлыгы. Анан маселен ушу Казбек Казалчы деле ошол улуттун бир уруудан, бир ата уулунан чыгып кеткен өнөрпоз болгон ал киши. Анан ал кыргыздын деңгээлинде, мамлекеттик деңгээлде өткөрүү керек да. Мейли мындай частный орусча айтканда өткөрүшүп аткандыр ошол жердештер, фонддор. Мына Түгөлбай Сыдыкбековдун деле, Байдылда Сарногоевдун деле өткөндө пикирибизди айтпадыкпы. Анан мен азыр маданият, мына КТРКнын маданият берүүсүнөн каналынан көрүп мен капа болдум да. Маданият ушул КТРК биздин номер 1 теле каналы да. Туурабы? Мамлекеттик телеканал. Ушундан маданият берүүсүнөн көрсөтүп атат. Казбек Казалчы жөнүндө. Эми абдан мындай орусча айтканда банальный да, мына өтө мындай абдан бир жазалма көңүл кайткыла турган берүү да. Ким даярдаганын мен түшүнбөдүм ушуну. Абдан Казбек Казалчыны жанагыдай деградация эме кылып аргандай деге жазалма жанагыдай бир түрдүү чыгарабыз дептир. Эми аягы ала тоо айымдар деп байбичелерге да ырларды коштуруп атат, ырдатып атат, балдарга ырдатып атат. Тиги бугу мен ар түрдүү кылабыз дептир, бирок ал жакшы чыкпаптыр да, өтө начар болуп калыптыр. Эми мындай даярдык болсо, ушу баягы Ашмалтай, ушундай мааракелерди Ашмалтай өткөрүү бул жалпы улуттун, айрыкча мына жаш көрүүчүлөрдүн, жаш окурмандардын жана китепке, биздин көөнө тарыхка кызыкпай, жана кол шилтеп, тилибизге да доо кетип аткан ушундай Ашмалтай мааракелер, Ашмалтай мындай юбилейлер, мына чыгармачылык кечелер, мисалы үчүн чыгармачылык кечелерди өткөрүп атпайбы? Өтө Ашмалтайга чапан жапмай, мааракелер болсо жылкы союп эле ошол бир жерлерге табиятка барып алып эле күпүлдөп эле жанагыдай кожо көрсүн деп машина сайып, ат чабыш, улуттук оюндарды өткөрүп эле, анан айтыш өнөрүн өткөрүп эле кайра келмейди. Эми Казбек ким болгон деген мазмунга келсек, ошол аркылуу адамдар сүйлөп атат ал жерде. Мындай ора айтканда мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар сүйлөп атат да. Маселен Бактыбек Максутов деген байке бар, жазуучумун деп жүргөн киши. Манасты кара сөзгө салып, ал киши коммерция кылып жүрөт. Мен мындай оройлап айтайынчы. Манасты ал ким уруксат берген ал кишиге билбейм элес. Эми Манасты мен сабак катары өтүп атам өткөндө, 1 сом албай эле онлайн менен. Манасты мен мыкты билген үчүн өтүп атам да. Ал киши кара сөзгө салып, эми алар чукулабай эле коёлу. Аны саттырып сатып атышат. Же мамлекеттик программа жок. Казбекти да киши мындай баяндамачы болуп айтып атат. Мына мен абдан сыйлаган Исмайыл Кадыров, Исмайыл байке азмасы айтты. Анан кийин жанагы мен жакшы иним бар, таланттуу ырчы Токтобек Асаналиев. Ошол негизинен ошол Токтобек уюштурганго өтө жазалма Казбектин. Казбек өзү ким болгон деген суроого, Казбек ошол Черик уруусунун же ата уулунун эле уулу эмес, бүгүн Кыргыздын дөөлөтү, рухий дөөлөтү. Ошонун сабында турган талант болгон өнөрпоз. Казбек Казалчы. Казалчы деген эмне деген сөз? Казалчы деген
ошол ырларды монолог кылып айткан кишине казалчы дейт. Бул жанр, өзүнчө жанр. Ошол терме дегендей, терменин бир жанагыдай монолог түрүндө жеке өзүнүн оюн, билгенин, философиясын, өнөрүн төккөн кишини казалчы дейт. Ал айтышка кирбейт ал. Казыбек бир тарыхында, өмүр баянында бирөөлөр менен айтышканын мен уккан эмесмин. Анан төрт тарабы төккөлгөн талант дейт. Өнөрпос болгон дейт. Жок, Казыбек казалчы болгон. Казыбек эми мен ошо бала кезде Камансуу деген ат башынын төрүндө Камансуу деген жайлоолордо ошо бүт ат башы райондордун чарбаларынын малчылары көчүп барып ошол мен чоң атамдын колунда ошол аксакалдар, черик, моңондорлор баары куймагылак кишилер. Ошондо эле Казыбекке жанагы орусча айтканда запрет, боогачы, биздин айылдан боогачы, ырчы Казыбектерге жанагы Арыстанбек, Калыгул, Молдокылыч, Молдонияз, замана ырчылар деп ошолор менен катар тыюу салынган да. Анан тыюу салынып ырдалчу эмес. Ошондо болбой эле жанагы эл арасында мисалы үчүн боогачынын үкөйүн эч ким каталган эмес да. Шибегени капка каталбайсың дегендей үкөй ырдалып жүрдү. Боогачы болуш болсо дагы, айланып кетсе дагы, келсе дагы ошол ыры эч ким каталган жок, ырдалып жүрдү. Казыбектики казалдары ал саясий күнөө тагылып жанагыдай. Дегенде ал эмне деген күнөө тагылган? Өткөн доорду даңазалайт. Феодалдык көчмөн доорду даңазалайт. Байманапчылыкчы деген күнөө тагылган. Анан кийин ал бүгүн ошо Токтобек эми айтып атпайбы? Мен былтыртан мурдагы жылы Садыр Жапар бийликке келгенде ошо кишиге кайрылып анан актаткам дейт да. Менин да байкап сүйлөш керек. Ал кандай прокуратура, соттор актабийгидей Казыбегендей киши өлтүрдү беле, жетиги бир жана коррупциялык иштерди жазады беле. Мында айрым байкап мындай сабаттуу сүйлөш керек. Мунун айырмасы чоң. Ал Казыбектердин баары кайра куруу келгенде эле акталган, автоматтык түрдө, механикалык түрдө. Бүт Арыстанбек баары акталган. Ошолордун эле катарында Казыбек. Ал эч ким мындай сот чечим чыгарган эмес, баары автоматтык түрдө акталган. Эл өзү акталган. Эл өзү кыргыз эли акталып эркиндикке чыгып атсанан Казыбектер эмне ошо түрмөдө калмак беле, сөөгү түрмөдө калды. Же ошол моюнун айып боюнча калган жок да. Анан аны мен Садыр Жапаровга айтып, андан суранып, анан прокуратурага тапшырып, анан соттор актаган, анан мен сүйүндүм, сүйүнчүлөдүм деп. Эми Кудайга карап, мындай бир деңгээлге түшпөй, анан Садыр Жапаровга барып саясатташтырбай аны. Садыр Жапаров кандай тиги Казыбек Мамет Эмин уулуна кандай тиешеси, кандай актаган. Мен күлкүм келет, ушундай балдардын бир деңгээли. Ой, Казыбек дегенди жанагы Бактыбек Максутов аксакал билбейт экен анын өмүр баянын. Казыбек ошол 1903 жылдары төрөлүп атпайбы кылымдын башында. Ал кулакка тартылган эмес. Ал кезде выселение, орусча айтканда жер кототулган. Бай манаптар, айрыкча чек ара районундагы бай манаптар жер кототулуп айдалган. Мындай айтканда, ал колуна кишен салынып, же болбосо мындай бир абакка жаткан эмес. Эми жатсаба жолдордо ошондой абактарга жаткандыр. Бирок алар Уфага барып, жана Өпө деген кыргыздар, анан Башкырияга барып, Оренбургка барып, Оренбургда эмне деп атпайбы? Тиги Орунпор деп атат кыргыздар. Ошо Оренбургда башкырлар менен эле бейбайлап эле жатыптыр. Кийин боогачынын эскерүүлөрүндө бар. Мынабу Шабдандын балдары барып жаткан. Анан айрыкча чек ара районундагы манаптар айдалган да. 28-жылы. Ошондо Казыбек казалчы 27-28 жаштарында айдалып атат да. Жер котортулуп. Ал жанагы мейман туткун деп коет да. Үй бүлөсү же бир мындай атасы да айдалган экен. Анан жанагы калпыс бир пикирлерди айтып атат. Ал келип акталып келип анан бияктан анан басмачыларга кошулуп анан черик көтөрүлүшүнө катышты деп анан Кытайга кетип деп. Чериктер качан көтөрүлүш жасаганын мен билбейм. Кайсы көтөрүлүштү айтып атышат булар. Анан бир саясий өңүткө аралаштыргысы келип атат бирөөлөр. Казыбек казалчыны адегенде атасы бий болгону чын. Бардар киши болгон Мамет Эмин деген киши. Ал киши анан ошол баласына жанагы агесинен намыс көргөндө, мына Буйлаш бийде эле
Арыстанбек дырдатып гана эмес жаш кезинде намыс көрүп. Мына ормондун bir balası çoğun komşucu olgan Seyilkan деген. Абдан çoğun komşucu болуş. Ал тыюу салынганда. Байманап. Кийин ага болбой эле чыгышкан өзү. Казыбекте кийин ырдап жүрүп анан Кытайга кетип, баягы жаңы заман келгенде Кытайга качкандар менен кетип, жаңы заманга эме таарынып же кошпой. Анан Кытайда жүрүп апасынын өлгөнүн угуп, анан кайра келип кошкону бар, казал ат үстүндө. Жанагы ошо берүүнү мындай театралдаштырган экен, өтө мындай олдоксон жерлери көп экен да, муну кайра карап тартырып алса уят. Абдан бир олдоксон, Ашмалтай, жасалма. Казыбекти мындай чыгарса уят болбойсуз туугандар. Казыбекти бир өзүнүн деңгээлинде чыгарыш керек. Анын маанисин чыгарыш керек. Казыбектин казалдарында ошо жаңы заман, жанагы эски заманды ырдаган деген мынандай эле жөнөкөй. Илгери ошо Камансуу деген жайлоодо ошо жашыруун болсо дагы жана черик моңолдорлор ошо кезде ырдаган кишилерди уккан мен. Комуз менен ырдаган, мындай комузу жок ырдаган кишилерди көргөм да, Казыбектин ырларын ырдаган уккам. Эми бала кезде мен ошо эсимде калган саптар да жанагы Кызыл белден кайрылдым, кымбаттуу элден айрылдым. Айдалып кетип атканда. Долоон белден кайрылдым, домоктуу элден айрылдым деп арман кылып ырдап атат. Ага чейин жана ырдаган ырлары эскини самайт деген. Gülüktü vaylap kermege, gürpöңdü soyup şernege, güldöldü bizdin at başın güyünbey turgan jerbele dep ırdaganda. Gürpöңdü soyup şernege, gülüktü vaylap kermege. Mına uşulardan ayıp tapkan. Anday ele Kazbektin ırlarında yeldirdagan, jirdirdagan, enesin koşkon, anan giyin anan türmede жүргөндө, türme emes, aydoda жүргөндө, janagıday jer kotarıp жүргөндө. Stalin'di makta deyip, Stalin kurtuluş için Stalin'di maktavan ırları var. Anan kayra bular gelgen, mınavu boğaçı gelgen, bular da gelgen, boşatılgan 38 yılları. Anan boğaçı mına Oliyataga gel Talas'ın arjağına. Anan oşol men Talas'a varganda Moңолдор aksakallardan soragam. Kadimki oşo Oliyataga gelip toktop 1-2 yıl yaşagan eken. Oşol aydoda жүргөндө. Anan boğaçını uğup Moңолдорлор, oşo Talastın başındagı Moңолдорлор barıp uçuraşkanбыз деп, aksakallar, oşo bala кезде boğaçını көргөн aksakallar aytıp bergen bana. Anan Kazыбек kandaydır özgön tarapka dedi. Özgöndө Kazыбекти ырдаган kişilerdi уккан men. Özgön tarapta, kadimkide Kırgızstan түштүгүндө. Алар кандай ырдап калды десем, Kazыбек айдоодо келатканда тиги Түркүстан анан поезд менен келишип, анан ошол бияк менен ашам деп бир кишилер менен анан ошо өзгөн тарапта жүрүп, анан ооруп дүйнөдөн кайткан деген имиш айтылган. Ошо Мирза сөөгү ошо өзгөн тарапта калды деген. Анан бу жерде деле божомолдор айтып атышат. Бир сөзү каяка сөөгү коюлган эч ким айта албайт. Баары үстүрт да. Ошону тактап, мындай маселелерди бир илимий жактан тарыхчылар тактап, анан чыгарыш керек да, жөн эле оюнчук эмес да Казыбек. Мындай белгилүү адамдарды чыгарганда жанагы штамповый орусча айтканда, же болбосо көндүмө ыкмаларга салбай, муну бир уруунун же бир жапмачелек кылып эле жана дүңүлдөтүп эле өткөрбөй, мунун жакшы илимдин, тарыхтын деңгээлинде Казыбектердин кийинки урпакка кала турган тагдыры үлгүсүн, өнөр үлгүсүн, кишилик үлгүсүн ушундай бөлүп жакшы деңгээлде өткөрүү керек. Анан бир Урада öyle bir yerden göçötüge Talas'ta ötüp atat biz andan gelmişpi, je Karkıra'da ötüp atat biz andan gelmişpi de öyle bir Aşmaltay atandaşı var. Bunu prezident azırkı biyilik oynanıp görüş gerek. Birinciden ısırap korçuluk. Bayağılı ısırap korçuluk. Buna geçiyor ötkön yıllar olup ketmedi. Buna 2 yıl oldu bu pandemiya, el kırılganlar. Bugün adam Kırgız unutup kaldı bunu. Erten kanday oladı. Anan ekинчиден Kazыбектин казалдарын аткаруучулардын конкурсун өткөрсөң санын болор. Мына филармонияда эле. Ошого жанагы жылкыларга кеткен, курсакка кеткен акчаны мына ошол Kazыбектин казалдарын аткарган конкурска жумшаса, анан китебин чыгарса татыктуу, анан көркөм фильм кылып тартса Kazыбектин тагдыры мыкты да. Тагдыры абдан татаал да, мыкты да. Ошол elge, jurtка, анан кийинки муунга үлгү болот эле да. Анан мындай уудуу кылып эле өткөрүп эле, ошол жанагы берүүдө 1-2 айылдык эле кишилер экен, ошол өнөр посттор улуубу, кичүүбү, ошолорго ыраазы болдум. Мына
Байназар Сүйіндіков деген ырдап атат. Комуз менен. Ташырап атты го осунда. Абдан жакшы Казыбек ошондо үй менен ырдаган. Себеби Казыбектин казалдарын түз аткарган кишилерди көрүп калган. Анан Өмүралы уулу Имаш деген дагы бир аксакал менден улуу Сусат Тебетеги ырдап атат. Ал комузу жок ырдап атат. Бир азыраак ырдады. Мына ошондой ырдаган Казыбек. Анан ал бизде бир атаандаштык жанагыдай сокур атаандаштык деп коелучу. Ошого салбай, анан бул ачуу болсо туугандарым капа болбосун. Биз ушундай кайра бир башаламан нерселерге кетип атабыз да. Ушундай маани мазмуну жок. Марекелерди бир ашмалтай өткөргөн бир ура патриоттор анан жанагыдай жарышка, кур жарышка түшүп алдык. Муну биринчиден жанагыдай ысырапкорчулукка жол бербей, ал курсактын эле камын, жанагы ат чабыш жанагыдай, ал ат чабышты маданияттуу түрдө өткөрүүнүн жана ипподромдорду кайра калыбына келтирүү. Мисалы үчүн ошол ат башта Кошой коргон деген тарыхый мыкты коргон турат. Ошону бир акча чогултуп, ошону калыбына келтирген же байы жок, же патриоту жок. Мен канча жылдан бери какшап келдим. Анан Казыбекти тикелеп алып көркөм фильм кылса болот. Сонун айтып атам, дагы айталайын. Анан жанагыдай конкурстарды өткөрүш керек. Анан жанагыдай эле декларация, кургак жанагыдай бир кур ура ушундай сезимдерге алданбай, эмоцияга алданбай, анан жанагы саясатташтырып аны, көтөрүлүштөрдү, анан азыркы Садыр Жапаровго алып келип аны байлап ошондой бир эмелерди мындай жагым пост бир четте, экинчиден четинен эч бир тиешеси жок нерселерди эле бири-бирине маани маңызды эле чаптап эле андайдан качыш керек. Ал жалган пафостордон, жалган иш-аракеттерден качыш керек. Бүгүн 21-кылым. Адамдар мындай бир чындыкка келиш керек. Чындык гана бизди аяктырат. Чындык гана түз жолго алып барат да. Билим. Шуну айталы дедик.